Соңку сааттарда болуп жаткан кабарларга токтолобуз, кыскачалар тууралуу. Кыргыз айдоочуларына болгон Кытай тараптын тыюу салган эрежелери митинг уюштурган алыска жүк ташуучулардын көйгөйү кандай чечилбей болду. Түркия менен Нидерландиянын ортосунда дипломатиялык жаңжал аяктай элек. Каарын төккөн Эрдоган Нидерландтарды фашисттер деп атады. Буларда ВИЧ илдетин жуктуруп алган бөөктөрдүн маселеси кеңири талкууламай болду. Эл аралык уюм 95%га вируска каршы турчу препаратты алып келмей болууда. Кутман күнүңүз менен. Аты жөнүм Айгерим Жаныкол, оболу Кыргызстан өзүндө болуп жаткан жаңылыктардан Ысык Ата районунун Ивановка айылынын жашоочусу 5 жашар Лидия Кашкарова изделип жатат. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрге Бишкек Торгаарт жолунан 5 жашар кыз жоголгонун маалымдаган болчу. Наристени издөөнү жергиликтүү милиция кызматкерлери менен ыктыярчылар чогуу жүргүзүүдө. Издөө иштерине жакын айылдардан Бишкектен дагы ыктыярчылардын тартуу аракети көрүлүп жатат. Эгер бул кызды көргөн билгендер болуп калса, нөмөт бөлүмүнө төмөнкү номер аркылуу байланышуу сунушталууда. Алар 03 31 32 61 69 07 0701 01 76 08 жана ошондой эле 0700 05 06 90 телефон номерлары менен байланышууну милиция өтүнөт. Башка кабарлардан ЮНИСЕФ балдар уюму Кыргызстанда ВИЧ илдетине каршы күрөшүү боюнча иш-чараларын улантууда. Соңку маалыматтарга караганда жашы жетелик өспүрүмдөр жана ымыркайлар үчүн бул дартка каршы дары-дармектерди бөлүп берүүнү пландаштырууда. Башкача айтканда, ВИЧ илдеттүү балдардын баары жыл аягына чейин тийиштүү эмдөөнү алышат. Илдетти жуктуруп алгандардын көйгөйүн чечүүгө арналган иш-чара март айынан декабрга чейин жүргүзүлөөр айтылууда. Кыргызстан боюнча январь 717 балдар арасында ВИЧ илдетин жуктуруп алганы тастыкталган. Бул сандын 400гө жакыны учурда ретровирустук дарыларды алып турушат. Жыл сайын болсо 70-80 бала ВИЧти жуктуруп алган энелерден төрөлөт экен. 2007 жылы дарыгерлердин адашуусу менен өлкөдө бир топ балага жапырт илдет жукканы дагы маалым. Кыргызстанда ВИЧ алган 96 жылы катталган. Азыр расмий эсепте баш аяга 7000ге чамалуу кишиде бул илдет бар. Дүйнө кабарларынан Түркия менен Нидерландиянын ортосунда дипломатиялык жаңжал соңуна чыга элек. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 2 түркиялык министрди киргизбей койгон үчүн Нидерландияны айыптап, мунун жообу кымбатка түшөт деди. Ишемиде Нидерландиянын бийлиги Роттердамда жашаган түрк жарандары менен жолугушуу үчүн бараткан 2 министрди өлкөгө киргизбей койгон. Бул мындан соң Нидерландияга барган Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглуна көбөтпөй үй бүлө маселеси жана социалдык саясат боюнча министри Фатма Бетулсаян Каянга өлкөгө киргизүүгө уруксат берилген жок. Нидерландиянын Түркиялык 400 миңдей жараны жашайт. Түрк саясатчылары жашаган түрк жарандарына жакында референдумга сунушталып жаткан баш мыйзамдык өзгөртүүлөр боюнча үгүт жүргүзмөк. Референдумда мамлекеттин башкаруу формасын парламенттен президентке өзгөртүү сунушталууда. Түркиянын президенти Тайип Эрдоган Нидерландия элин нацисттердин жолун улоочулар фашисттер деп атады. Ошол учурда премьер-министр Марк Рютте болсо нацисттер менен салыштырган үчүн Эрдоган кечирим сурашы керек деп талап кылууда. Жекшембиде Швецияда Эрдоганын тарапташтарынын митинги болмок, бирок коопсуздук маселесине байланыштуу ал убактылуу токтотулганы белгилүү болду. 16 апрелде Түркияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Ошондой эле ал белгилеп өткөндөй парламенттен президенттикке өзгөртүү сунушталууда. Жаңылыктарды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев жаштарды ыймандуулукка үндөп, алардын тарбиясын кеңири коомчулукта талкуулоого чакырды. Мындай уюм маалымат жана туризм министри Түгелбай Казаковду кабыл алган маалда билдирди. Ошондой эле мамлекет башчысы маданий мекемелердин кызматкерлерине колдоо көрсөтүү чаралары жана өлкөдө кесиптик искусствону андан ары өнүктүрүүгө багыттары жөнүндө маалымат берилди. Өткөн жылы коомдук кеңири колдоосуна ээ болуп, элибиздин тарыхы жана маданий мурасын сактоонун маанисин көрсөткөн Маданият жылын өткөрүүнүн жыйынтыктарына да токтолгон Түгелбай Казаков 2017 жылы ыйман, тарбия жана маданият жылынын алкагында өтө турган иш-чараларды жүзөгө ашыруу планын айтып берди. Президент азыркы билим берүү, маданият жана маалымат саясаты боюнча биринчи кезектеги маанилүү милдеттерден болуп саналарын белгилеп, буга байланыштуу быйылкы жылы жаш муундардын ыйманын жана тарбия маселелерин талкуулоого кеңири коомчулукту тартууга көңүл буруу керек деп айтты. Кайрадан Кыргызстан өзүндө болуп жаткан жаңылыктар менен улантабыз. Аңчылыкка мораторий киргизүү бюджетке 120 миллион сом зыян алып келет. Бул туурасында Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги билдирүүдө.
Маалыматтарга караганда аңчылыктан 18 миллион сом, жалпысынан 54 миллион сом киреше кирет. Анын 25% ошол айыл аймактарындагы бюджетке, эми 40% болсо аңчылык чарбаларына, тактап айтканда 35% жанагы 18 миллион сомдон калат. Бул туурасында Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин тиешелүү департаментинин директору 11 каналына буларды кабарлады. Я сказал, что 42 частных хозяйств. Чыгымдардын бардыгы ошол чет элдик мергендердин эсебинен жүрөт. Бизге мамлекет айлык акы гана төлөп берет. Каражаттын 40% лицензияны аукцион аркылуу сатуу укугуна ээ болгон менчик аңчылык чарбаларда гана калып жатат. Сейчас на территории. Эске салсак, өткөн жумада жогорку кеңеште Кыргызстанда жапайы жаныбарларга жана кайбирендерге аңчылык кылууга тыюу салган мыйзам долбоору талаш тартышты жараткан болчу. Ал 2030 жылга чейин карышкырлардан, түлкүлөрдөн жана чөөлөрдөн башка саны кескин азайып бараткан жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салууну карайт. Каршы тараптын пикиринде мыйзамдуу аңчылыкка тыюу салынса, анда жапайы жаныбарларга бүлгөнчүлүк кайра тескеринче күчөп кетиши мүмкүн экенин дешүүдө. Жаңылыктар улантабыз. Кыргыз-Кытай чегарасында жаралган айдоочулардын көйгөйү боюнча өкмөттөр аралык комиссия түзүлгөнү кабарланууда. Эске салсак, Кытайдын Шинжаң уйгур автоном аймагында тенттелген жүк ташуучу чоң автоунаалардын жүрүшүнө тыюу салынган, бирок Кыргызстандык айдоочулар нааразы болушуп, үстү ушундай автоунаа анын салмагы алда канча көп болуп, андан айынан айдоочулар салмакты чектөөнүн айынан эми Кыргыз чегарасында кыйынчылыкка калышы мүмкүн деп айтышкан. Кытай менен Кыргызстан ортосунда макулдашууга ылайык мындай чектөөлөр коюлбашы керек деп айтылууда. Тыюунун айынан Кыргыз-Кытай чегарасынын Эркечтам бекетинде жүк ташуучу автоунаалар топтолуп калган. Эркечтам жүк ташуучулар үчүн эң маанилүү чегара бекеттеринин бири. Күн сайын чегарадан 70ге жакын жүк ташуучу чоң автоунаа өтөт экен. Кыргызстандын алыскы жүк ташуучу айдоочуларынын кесиптик кошунун өкүлү Максатбек Дүйшеевден мына ушул маселени тегерегинде билектеп турабыз. Максатбек мырза, 11 каналына кош келипсиз. Саламатсызбы? Мына сиздердин маселе бир канча жумадан бери чечилбей келе жатат. Туурасында биз билебиз, өкмөт кандай чара көрөбүз дешти. Менимче ишемби күнү жолуккан турбайсыздарбы? Жолуктук, биздин Министерство транспорта менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ошол сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы мен зам министр менен ошо да бир отделдин начальниктери Урумчиге Кытай тарапка жөнөп кетишти. Көчөгүнү кечинде тарап кетишти. Ошол биздин Кытай тараптан эч кандай бир себепсиз токтотуулар болду да. Себеп дегенде ошондой чоң контейнер металл эмесин койсун деп тентованный машиналар запрет койду. Бизде алар эч кандай бир кулактандырган да жок, эчтеке да кылган жок. Анан экинчиден бул международный перевозки деп коет, ошол соглашениени бузуу тарабында болду да. Ошол маселелер чечип келүүгө биздин Минтранстан зам министр учуп кетти. Бирок буга чейин биз айтып аттык элек, бир канча машина кармалып турат деп. Бирок азыр учурда ал жок экен да. Бир машина канча кармалып турган, жүктөбөйдө турушкан, бирок биздин ошо Топодогу шоферлордун мындай кандай десем мирный акция дегендей тынчтык акциясын өткөрүүнүн натыйжасында Кытай мамлекети тарабынан ошол машиналарды жүктөп, анан чыгарууга милдеттендирип, бүгүнкү күндө ошол тараптан Топодо бардык машиналар чыгып кетти. Кыргызстандын машиналары калганда жок. Түшүнүктүү. Эми дагы бир суроо, негизи жанагындай машинанын үстү жабылышы керек деген эреже эмненин негизинде киргизип жатыр? Кытай тарап кандай жок? Биздин угушубузча караганда бул эч кандай бир себепсиз кылды. Бул жерде бир мамлекеттик аралыкта бир мындай орусча айтканда предупреждение болуш керек. Ошо предупреждение да болгон жок, эскертүү да болгон жок, эч нерсе болгон жок. Туруп эле 27 февралдан баштап биздин Эркечтамдан башталды. Андан кийинкиси 2 мартта ошо Торгарт жактан башталып, ошол ушундай түшүнүксүз акыбалга алып келди да. Бизге эми бул биздин машиналар европейский стандарттагы машиналар. Бул машиналар менен биз жеке эле Кытай эмес, Россия, Казакстан, башка жерлерде жүрүшүбүз керек. Кытайдын жанагындай контейнер койгула дегендиги ал бул международный перевозкага туура келбеген иш да. Муну үстүңкү погрузка деп коет, капталкы погрузка деп коет. Ошолорго ыңгайсыз жаратат да. Кытайдан көптөгөндөр ушундай үстүнөн да капталдан да жүктөгөнгө учурлар болуп калат. Бирок буга чейин ушул сыяктуу кандайдыр эрежелерди өздөрү ойлоп таап анан ошол чет өлкөлүк башка мамлекеттин айдоочуларына аларды баягы моюнга жүктөө сыяктуу ушундай учурлар болду беле же бул биринчи жол? Кытай бир жылда жок дегенде бир 2ден ушундай жок дегенде бир сандыкча деп коет. Ошо сандыкчаңды баягы запчасть, орусча айтканда запчасть салган сандыкчаларыңды ошолорду ал деп же муну кайра кой деп же машинаңды 18 метр узарт же 5 сантиметр үчүн дагы ушундай тоскоолдуктарды жаратып берет да Кытай мамлекети.
Анан бул жакта ошо биздин Минтранс менен келишүү жолдору менен дагы ушундай убакыттар созулуп ушундай маселе чечилип жүрөт да. Бирок мунусунда Кытай мамлекети эч кандай бир предупреждение берген жок, сразу эле мындай катуу чара көрүп эле коюшту да. Масатбек мырза, негизи эле ошол алыскы чет өлкөгө машина айдап жана жүк ташыган айдоочулардын жолдо негизи кандай көйгөйлөрдү? Бир гана ошо чек арага келгенде эле менимче жанагындай көйгөйлөр чыгат болуш керек же андан башка дагы маселелер барбы? Андан башка дагы маселелер бар. Эгерде Кытай тараптуу айта келсек, Кытай тараптуу бизде ушул жол шупурткан учурлар дагы болот, погранчастарда Кытай тараптан паспорттарды ырыткандары, эми ал Кыргызстан жаран болгондон кийин ушу паспорт алгандан кийин ошо паспортты даже бетке ырыткан учурлар болот. Андан башка да көптөгөн көйгөйлөр бар. Бизде жанагы Топодо бир консульство, бир өкүлүн шайлап ошол жерге койсо, мындай баягы чаралар жаралбайт беле деген ойдобуз да биз дагычы. Себеп дегенде Урумчиде отурат, биздики ал дагы визалар суроолор боюнча эле жооп берет экен. Мындай консульство эч кандай ачылганга мүмкүнчүлүк жок экен, Кытай тарапы уруксат бербейт экен. Анан эми көптөгөн маселелер, эми чек арада, жеке эле чек арада эмес, Кытайдын ичине киргенде да көптөгөн маселелер бар. Албетте биздин айдоочулардан дагы баягы мүчүлдүк кетиши мүмкүн, бирок Кытай тараптан биз жака дайыма кысымга алынып келебиз. Бирок мисалы дегенде айдоочулар кайсыл, Кыргызстандык айдоочулар көбүнчө кайсыл, мисалы ошол чек арага жеткенде же болбосо ошол өлкөнүн өзүнө киргенде кандай маселелерди эме кылат? Же болбосо бул документтерине байланыштуу мыйзам бузган учурлар, биз тараптан кеткен кемчиликтер же болбосо? Биз тараптан кеткен кемчиликтер, биз жактан эми кемчиликтер жок, биз жактан иштеп эле жакшынакай алардын келген машиналары жакшынакай келип кетет. Мына азыркы учурда биздин машиналар токтоп турат, алардын машиналары ээн эркин кирип чыгып атат, ошол эле темир контейнер менен. Алардыкы баягы рессорный положение деген бар, рессорный машиналар менен киришет. Алар соответственно биздин жолдорду талкуулаганга алып келет. А биздики подушковый, биздики евростандарттагы машиналар, бирок бизде деле бар, бирок где-то бир 10-20% ичинде рессорный машиналар, калган 80% машиналар европалык стандартта. Кытай тараптан же биз тараптан кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде бир мындай эч кандай бир тоскоолдук жок. А Кытай мамлекет жагынан жанагындай тоскоолдуктар болуп атат да. А биздин мамлекетке киргенде эч кандай тоскоолдуксуз кире алышат. Түшүнүктүү. Максат мырза, дагы бир суроону кошумчалап кетейин. Жанагындай буга чейинки деле чек аранын өзүндөгү жана эрежелерден тышкары деле документтер же болбосо шыпырткан учурларды утпайсызбы? Ошол сыяктуу көрүнүштөргө карата, мисалы, бул өкмөттүн өзүнө же тийиштүү органдарга, ошол эле транспорт министрлигине жеткирип, чечип бергиле, бизге ушундай мамиле жасап атат деген кайрылуулар болсо керек. Анан өз тарабында ушул мамлекеттик орган биздегилер кандай мамиле жасап жатат же силердин үнүңөр жетип атабы? Албетте биздин үнүбүз жетип атат. Эми биздин дагы профсоюз айдоочулар менен чогуу ассоциация экөө биригип бир жакшы бир чоң иштерди алып барып атабыз. Ошол иштердин арасында буга чейин факты менен айтышыбыз керек да бардык нерсени. Анан ошол фактылар жок болчу, азыр бизде видеолор бар, фактылар бар, шыпырткандарды, кар күрөгөндөрү, ошол фактыларды биз Министерство транспортага бердик. Азыр алар ошолорду иштеп карап жатышат. Жанагы буга тышкы иштер министри да кошулат экен, консульство да кошулат экен. Ошолорго баягы биз эмелерди бердик, фактыларды бердик. Эми ошол иш чараларды жүрүү процессинде да. Министерство транспорта жактан бизге абдан эле көп баягы жардамдар тийилип атат. Рахмат. Чоң рахмат, Максатбек мырза. Жогоруда биз айтып өткөн маселелер эртерээк чечилип калышын каалайбыз. Кыргызстандын алыска жүк ташуучу айдоочуларынын кесиптик кошуун өкүлү Максатбек Дүйшеев Кыргыз-Кытай чек арасындагы айдоочулардын маселеси тууралуу бизге маек куруп берди. Эми жаңылыктардын соңунда быйыл Киевде өтө турган Евровидение ыр сынагынан Орусиянын атынан мүмкүнчүлүгү чектелген Юлия Самойлова аттуу кыз катышмай болду. Учурда мыкты делген орусиялык ырчылардан сабак алып жаткан кыз бала кезинен бери ыр күүгө жакын болуп келген айтылат. 28 жаштагы Юлия англис тилиндеги жалын күйүп жатат деген ыры менен таймашка катышары өткөн жумада анык болду. Коляскада жылган ырчы кыз биринчи топтогу майып Евро көрүү сынагы 9-нан 13 майга чейин уламакчы. Былтыр болсо Швецияда Евровижн сынагында украиналык Жамала жеңүүчү болгон. Европа телерадио берүү бирикмеси түптөгөн бул шоу 1956 жылдан бери такай уюштурулат. Жыл сайын 40-тан ашуун мамлекет катышат. Азырынча жаңылыктар мына ушулар. Саат кечки жана 8-де, 7-де бул окуялардын өнүгүүсүнө карата да кененирээк айтып беребиз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Көрүшкөнчө.